Келечектеги мектеп долбоорунун колдоосу менен Баткен районунун Тажикстан менен чек арасында жакын жерге 5 өлкөнүн окуучулары үчүн мектеп курулат. Бул адегенде эле ынтымак достукту күчөтүп, коңшулаш өлкөлөр менен болгон тынчтыкты калыптандырууга ташталган кадам. Ошол себептүү алгачкы курула турган мектепти Кыргызстанга алып келдик дешет темилгечилер. Эмне үчүн ушул проект Баткенге багытталган себеби мына өзүңүздөр көрүп тургандай Тажикстан. Бул жерде үйлөрү көрүнүп турат. Андан ары Өзбекстан. Ушул мектепте балдар мектепте окуп атканда биргеликте окуп, ушу мектепте классташ болуп, достошуп, ынтымакты мектептен башташ керек. Негизинен бул долбоорду толук каржылаган Россия Федерациясы болуп атат. Биз тараптан канчалык мүмкүнчүлүктөн пайдаланып колдоо берип, шарт түзүп берүү. Канчалык ошол долбоорду эртерээк алып келсек, биздин биринчиден чек арабыз бекемделет, экинчиден окуучулар терең билим алат, үчүнчүдөн жумуш орундары пайда болот. Себеп мындай кесипчиликке да үйрөткөнү жатпайбы? Ошол жумуш орунду да пайда кылат да. Мектептин курулушу үчүн Баткен районунун Кызыл Бел айылынан керектүү жер аянты бөлүнгөн. Буга чейин атайын долбоор аркылуу таза сууда жеткирилген. Чек араны бекемдөө максатында 90 гектар жер аянты трансформацияланып, жашоочулар үчүн да турак жай курууга жер бөлүнүп берилген. Жергиликтүү бийликтер да бул долбоорду колдоого алышууда. Биз жергиликтүү администрация бул маселе боюнча Карабак айыл өкмөтүнүн Кызыл Бел айылында ошол улак жай участкасында бизде калктуу конуш элге жер участкалары бөлүнүп берилген, калктуу конушка бөлүнгөн жер бар, анан мектепке дагы атайын бөлүнгөн жерлер бар. 90 гектар жер бөлүнгөн, элдерге таркатылган. Ошол жерде соцклуб, мектеп жанагы эмелери дагы генпланга түзүлгөн. Анан мындан тышкары дагы 100 гектар жерди трансформация даярдап атабыз. Ошол жерге жанагы соцклуб бардык соцклубтарды генпланга кириткенбиз. Мектептин курулушун жергиликтүү кеңештин депутаттары да колдоого алышкан. Чек ара аймагында миграция күч алып, окуучулардын билим деңгээли мактоого ылайыктуу эмес дешет. Келечектеги мектеп долбоору аркылуу курула турган билим уясы бардык шарты менен болуп, жатакана, тамак-аш жана да 4 тилде сабак өтүлөт. Бул Кызыл Бел айылы үчүн эле эмес, Кыргызстанга да билим жагынан чоң салым болор айтылды. Мектеп түшүп кала турган болсо, негизинен бул биздин эле айыл эмес, бүткүл Кыргызстанга жада калса коңшу мамлекеттерге деле илим жагынан өтө жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Окуу сапаттары жогорулайт. Келечекте жакшы кадрларды даярдоо үчүн бизге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат деген ойдобуз. Баткен областынын тарыхында мындай мектеп курулган эмес. Эгер курулуп калса, аябай чоң мүмкүнчүлүгү менен ошол жердеги 5000 окуучу билимин алып калбастан кесипке багыт алышып, ошону менен катар бир эле Кыргызстандын балдары, Баткендин балдары эмес, коңшу Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистан, Казакстандын балдары, андан сырткары Россия Федерациясында балдары келип, биз менен чогуу окушуп, ошол жердеги баягы достук мамиле күчөп, балдардын карым катнашы күчөп, ал жерде дос арттырышат. Келечектеги мектеп долбоору бир гана Кыргызстанда эмес, Белоруссия мамлекетинде жана Орусиянын бир канча шаарларында да курула турган болууда. Инновациялык мектептин мугалимдери үчүн Орусия мамлекетинин тарифинде айлык акысы берилет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.